Фракция жыйынында кабыл алынган чечимдердин бардыгы Кыргызстандын мындан аркы туруктуу өнүгүүсүнө багытталып, социалдык, экономикалык, экология, айыл чарба, сот, укуктук, эл аралык маселелерди камтыган. Актуалдуу деп атасак, коомдук телерадио берүү корпорациясынын базасында жумасына бир жолу жарым сааттан айыл чарба темасындагы актуалдуу маселелерге арналган атайын берүү такай уюштурулуп туруу чечими чыккан. Учурда КТРКда элеттеги эмгек телекөрсөтүүсү айына 4 жолу эфирге чыгууда. Биздин биринчи талабыбыз болгон бул айыл чарба министрлигинин оптимизация боюнча. Мына кече жакында Сооронбай Шарипович алып кирди. Айыл чарба министрлигинин оптимизация болуп, ал жерде эң негизги биздин айыл чарба министрлиги бул статистика алып барбай, азыркы мына жаңы структурасы эң негизги айыл чарба продукциянын сатылышы. Кантип биз башка мамлекеттин базарына биздин айыл чарба продукцияны алып бара алабыз, кантип жеткизе алабыз, кантип сапаттуу продукцияны чыгара алабыз, кандай бир көмөктөрдү көргөзө алабыз деп мына ушул оптимизация негизинде жаңы структура болду. 8 айда 18 мыйзам долбоору каралып, фракция депутаттары 35 мыйзам долбоорун демилгелеген. Анын ичинен Өнүгүү Прогресс партиясы шайлоо алдындагы убада катары көтөрүп чыккан оң рулдуу унааларды коммерциялык максатта пайдаланууга тыюу салынган мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизүү боюнча мыйзам күчүнө кирди. Ага ылайык мыйзамды кабыл алуу 2020-жылдын 1-январына чейин жылды. Ошондой эле милдеттүү түрдө унааларды камсыздандыруу мыйзам долбоорун 3 жылга 2019-жылдын 7-февралына чейин жылдыруу мыйзам долбоору экинчи окууда жогорку кеңешке өттү. Өкмөт, мэрия, министрликтерге 48 тапшырма берилди. Биздин демилге менен өкмөттүн токтому чыгып, буйруктары чыгып, МТСтер жаралып ишке кирип атышат. Бүгүнкү күндө 86 айыл өкмөт МТС курганга, жаратканга арызын беришти. Азыр рабочий порядке иштеп атабыз. Ошондой эле фракция саламаттык сактоо министрлигине берген тапшырмасына ылайык Өнүгүү Прогресс партиясынын өз жүрөгүңдү сакта долбоорун натыйжалуу улантуу максатында аймактардагы калктын саламаттыгын текшерүү үчүн медициналык бригадалар түзүлгөн. Учурда бул медбригадалар 17 миңге жакын адамдын саламаттыгын текшерди. Бул долбоор дагы да уланууда. Андан сырткары биз себебин аныктап атабыз. Эмне үчүн биздин кыргыз жарандар жүрөк кан тамыр ооруга учурап атышат. Мына ушул бир айдан кийин биз аны да жарыя кылабыз. Өнүгүү Прогресс партиясы педофилдерге карата өлүм жазасын киргизүү демилгесин айтып, шайлоо алдындагы убадалардын бири болгон. Бул боюнча конституцияга өзгөртүүлөрдү киргизүү боюнча иштер жүргүзүлүүдө. Референдум жөнүндө мыйзам долбоор, бул жаңы мыйзам долбоорун биз сунуштадык. Эртең экинчи күнү комитетте карайбыз. 1-июлда парламент 2 айлык жайкы эс алууга кетет. Алгачкы айда эл өкүлдөрү эл менен жолугушууларды өткөрөт. Өнүгүү Прогресс мындан арыда калктын социалдык экономикалык көйгөйлөрүн чечүү, өлкөдөгү ар бир үй бүлөнүн жашоо турмушунун жакшыруусуна салым кошо турган маселелерди көтөрүп, мыйзамдардын иштөөсүнө көзөмөлдүү күчөтүү боюнча аракетин көрө берет, деди Бакыт Төрөбаев. Бурулай Пусурманкулова, Руслан Сабатаров, Сентябрь.